Ассаламу алейкум достор. Барыңыздарга чоң жалындуу салам. Мурда көп мекендештер суроо берчү. Америкага барганда намазды кантип окуйбуз, мечиттер барбы деп. Азыр мен мечитке келдим. Мен үйүмө жакын абдан. Азыр мошун мечитке кирип намаздын убактысы келип калыптыр. Даарат алып туруп. Так, азыр эмне болуп калды? Асырды окуп калабыз. Анан силерге дагы кичине экскурсия болсун деп атам. Абдан сонун мечит. Мякада мекендештер абдан көп келет, паркинги дагы абдан чоң. Мондай. Бисмилла эме. Мякта дагы эмеси турат. Багымдат качан окулат, бешим качан окулат, асыр, шам, куптан деп. Мен да ушул мечитке абдан көп келем. Азыр киргенде эле бул жактан бут кийимдерди чечип даарат алсак болот. Ана мол жерде да көрсөтүп коеюн. Толуп калганда жума намаздарды толуп калат. Жума намаздары толуп калганда анан мусулман бир туугандар анан бул жакка кирип окушат. Аяктан теннисти ойносо болот экен. Азыр анда даарат алалы дагы анан намаз окуган жерди көрсөтүп коеюн. Достор, намазга бекем бололу. Бул деген парыз да, бизге парыз. Алла таалам айткан, ар бириңер намаз окугула деп. Ана мен Кудай берсе дагы мен деле дават кыла берсем болот экен да. Кээ бир мекендештер бар да. Намаз окугум келет, билбейм кандай болот деп. Анан колдон келишинче сиздерге көрсөткөнү аракет кылам. Анда даарат алалы. Достор, ушундай даарат алып бүткөндөн кийин бул жакка өтөбүз. Бул жакта душ да бар. Гусул алса да болот. Ажаткана бар, бүт бары. Бул жакка киребиз, Кудай берсе. Бисмилла. Кичигенен. Тил жерде жазып турат, экранда турат. Багымдат канчада болот.
бешим канчада, асыр, куптан, шам канчада болот, баардыгы турат. Мыяк 24 саат ачык. Азыр достор. Жума күнү мыяктан киши батпай калат. Подвалга да толуп калат. Анда намазыбызды окуп алып үйгө баралы. Достор, анда кичине анча-мынча ийнелерге даават берип коеюн кичине. Буякта мен эң жакшы көргөн Куран китебим бар. Ар дайым келгенде ушуну окуйм. Көп мекендештер, ийнелер жүрөт да, мен намазды качан баштайын деп көрсө, бир күн келет экен да, бирөө себепчи болот экен. А может мен да себепчи болуп калышым мүмкүн. Эмнеден баштайбыз дейт. Мына, эмнеден баштайбыз? Куран китептин эң башында эле Фатиха сүрөсү. Намаз окуйм деген киши Фатиха сүрөсү керек экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Яка набуду ва яка настаин ихтина суратул мустахим деп туруп Фатиха керек болот да намантып 114-чү Ихлас болуш керек. Эң акырында, Курандын акырында ачканда Ихлас. Анан деген Фалак, анан Нас бар да. Ошону табасыңар. Акырында. Азыр көрсөтөм, мына. Курандын акырында мына Ихлас, Фалак, Нас. Ушуну жатташыңар керек. Жеңил эле экен да, жеңил эле достор. Мотивация берип коеюн. Арабчада үйрөнөсүңөр. Арабча үйрөнөсүң. Азыр моякта деген транскрипция деп коет да. Ихлас, Фалак, Нас.
Жоқ, мияқты дейін, мияқты қарабай қаласыңар. Уже арабча оқи баштайсыңар. О, бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад, аллаху самад, лам ялид, валам юлад, валам якул лаху куфуан ахад деп өзіңөр рахаттан оқып қаласыңдар, рахаттан. Намазды түшінбей жүріп тұрсыздар, достар. Ең таттуу екен де. Алла Таалабыздын астына келип, Алла Таалабыз менен болгон сырың менен бөлүшүп, бул намаз деген мындай нерсе экен, достор. Жүрөгүңдү иманга толтурсаң, акырындап иманга толтурсаң, бул кыжалатчыктан кетет экенсиң да. Мурда бир ар кандай бир нерселерди ойлоп отуруп анан намаз окугандан кийин уже аларың Аллага тапшырып коет экенсиң да, Аллага тапшырып коет экенсиң. Баары турмушуң тынч боло баштайт экен. Мен мыякта Америкага келген улан агам бар. Ажекебиз бар. Анан ошо улан агамга себепчи болуп, улан агама 1000 мертебе ыраазычылык билгизем. Алла Таалабызга чексиз мактоолор болсун, сахабаларга чексиз мактоолор болсун, бүт пайгамбарларыбыздын баарына чексиз мактоолор. Анан эң сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мухаммед пайгамбарыбызга дагы чексиз мактоолор болсун, достор. Ошон үчүн мына маяктан деген силер деген намаз окуганда жанагы Фатихадан баштайсыңар дагы. Фатиха керек. Анан зам сүрө болот, ошондо ихласты окуп койсоңор болот. Же болсо Фалахты окуп койсоңор болот, же болсо Насты окуп койсоңор болот. Чынбы? Жаттап алсаңар өзүңөргө деле керек да. Биринчи Фатиханы окугандан кийин биринчи рекет, экинчи рекетте, биринчи рекетте, например, ихласты окуп койсоңор, экинчи рекетте Фалахты окуп койсоңор, үчүнчүдө Насты окуп койсоңор, баары болот экен да. Бул жашка карабайт экен. Намазды окушубуз керек, достор. Намаз өзүңө гана керек экен да, өзүңө. Ата-энеңе эмес, бала чакаңа эмес, балаңа, аялыңа, кызыңа, эч кимге, досуңа да эмес, только өзүңө керек. Эми бизди Алла Таалам алып келди да. Бир күнү алып келди бул дүйнөгө, бир күнү алып кетет. Баарыбыздын бара турган жерибиз кабыр. Ошон үчүн деген ошого даяр болушубуз керек экен, достор. Баарыбыз даяр болушубуз керек экен. Бул деген Алла Таалам ар бир пендесин жаратканда айтканда, мен ичине антип айтканга деле укугум жок. Азыр билим алып атам да, билим алып атам. Канчалык билим күчтүү болсо, ошончолук жыргайт экенсиң да. Орустар айткандай, кайф экен да. Намазды түшүнө баштаган, намаз менен жашаган, таза жүрөт экенсиң, бирөөгө жамандык каалабайт экенсиң. Мен дагы көп кишилерге ар кандай сөздөрдү айтып алгам. Баарын мен таарынып жүргөн кишилердин баарын кечирдим. Таарынбайм эч кимге. Таарынбаш керек экен да, таарынбаш керек экен. Жүрөк. Флоридадагы Эдлиниме дагы бир видео тартып жаман сөз айтып алгам. Эдлинимен аябай кечирим сурайм да, кечирим сурайм. Баары Алладан, баары жакшы болот. Аракет кылсак берекет дегендей, достор. Мен ушул китепти, Куран китебин аябай жакшы көрөм да. Эң жакшы көргөн китебим ушул. Ичинде бүт бар көп нерсени үйрөнөсүң, достор. Мына Кудай буйрса намазыбызды окуп койдук, достор. Америкага Кудай буйрса келип калсаңар, ар бир райондо мечиттер бар. Мына жакын көрсөтүп коеюн. Мыякта деген саат канчада башталат, бүт календарда бар. Мына 2025-жылдын бүт календары бар. Саат канчада келиш керек. Мына азыр Чикагода жашаган мекендештер көрүп койсоңор болот. Анан бул жакта мына монитордо жазылып турат. Анан ысып кетсе вентиляторлор бар, баары сон. Достор. Алла Таалабызга чексиз мактоолор болсун. Алла Таалабыздан башка эч кимибиз татыктуу эмеспиз. Мактоого только Алла Таалабыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Келебиз. Антип бүт кийимибизди алабыз, бул жактан кийинебиз, кетебиз. Күн абдан ысып атат, мынчалык ысыган эмес. Билбейм, биринчи жолу ысып атабы? Үп болуп атат, достор, үп болуп атат. Баарыңыздарга дуа кылып койдум, достор. Ар бир момун мусулманга, мекендештеримдин баардыгына дуа кылдым. Ооруп аткан мекендештер болсо,
жараткан Алла Таалабыз шипасын берсин, жолдору ачылсын, жаманчылык көрбөсүн, жүрөктөрүнө ыйман толсун, намаздарына бекем болсун деп ар бириңиздер үчүн дуа кылып койдум. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар.